күчтүү бал бул ортончу. Жайдын ортоңку айы июль эсептелинет. Балдын курамында эч кандай кумшекер жана крахмал, антибиотик, пестицид жок. Шаар тургундары таза балды мындай эч кандай эле таза бал таппай атабыз деп көбүнчө ошентип келишет да. Бул ашказан жарасын айыктырат, адамдар жеп жүрсө, гастрит, иммунитетти калыбына келтирчү. иммунитет көтөрүүчү. Могу жерде түрлүү балдар турат. Имбирь, лимон кошуп коебуз. Жүрөк оору, давление болгондорду. Мындай дарылык жагынан. Дарылык жагынан эң касиеттүү да. Арынын баардык азыктары кошулат. Перга, прополис. Прополистин тундурмалары бар. Бал тандап атканда кантип туура бал тандаш керек? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Агролайф KG YouTube каналыбызда бүгүн биз ушул жарманкеде сиздерге балда тууралуу айтып берели. Мына балга да кезек келип жетти. Биякта бал өндүргөн адистерге келдик. Сиздерди тааныштырып кетейин. Эжекеси биздин көрүүчүлөр менен таанышып, учурашып, анан сөзүбүздү уланталы. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Биз Алатай мамлекеттик жаратылыш паркынан бал өндүрөбүз. Атым Тургунбаева Чолпон Мадияровна. Биз 4-чү муундагы бал арчы болуп эсептелинебиз. Ошондо 1953 жылдан бери чоң аталарыбыз, андан кийин ата-энебиз 3-чү, 4-чү муунда бал арчыбыз да. Атыңыз ким дедиңиз? Тургунбаева Чолпон. Чолпон айым. Чолпон айым, Алтай деген аттуу. Алатай. Алатай. Алатай кечиресиз. Азыр 1 минут. Алатай аттуу компанияңыз 4 муун дейсиңерби? 4 муундан бери жаткан. Бул кайсы региондон келдиңер? Анан кандай балдар чыгарасыңар? Бул Жалал Абад областына кирет, Токтогул районунда. Токтогул району. 2016 жылдан бери парк болуп уюшулуп келген. Негизи СССР убагында, Кыргыз СССР убагында 1981 жылдан бери ал жак өзүнчө корук болуп эсептелинет. Экологиясы таза, дарылар, чөптөрү дары жебеген, пестицид, ар кандай антибиотиктерди колдонулган эмес, таза бал да. Таза экологически таза арылар ушактан нектар дейби? Таза, асыл тукум арылардан, Германиядан келген Бакфаст, Карника ары энесинен өндүрүлөт да, таза бал. Экологиясы таза. Балдын курамында эч кандай кумшекер жана крахмал, антибиотик, пестицид жок. Эчтеке жок. Органик бал деп. Экологиялык таптаза десеңер болот, Эми бал бизде Кыргызстан бал менен аябай популярдуу деп ойлойм, чет мамлекеттерде. Токтогул өзгөчө бир чөптөрү менен өзгөчөлөнүп ошон үчүн дарычылыгы күчтүү. эметесиңер да. Балдарыңар тууралуу айтып бербейсиңерби? Баалары анан могу жерде медаль да бар экен, урматтуу көрүүчүлөр. Бул эл аралык көргөзмөдө алганбыз. Биздин бал көбүнчө чет өлкөгө чыгып кетет, дүңүнөн. Экспорт кыласыңарбы? Экспорт кылабыз. Жакшы. Андан кийин бул биринчи тартымы июнь айынын чөптөрү. Бул экинчи тартымы июльдагы, август аягындагы чөптөр бышкан кези да. Анан эң күчтүү бал бул ортончу. Жайдын ортоңку айы июль эсептелинет. Себеби ал жерде көп гүлдүн нектары болот да, арылар чогултуп берет. Балдын курамында суусу дагы 16-18%. Эң жогорку сапат деп 100% айтып кете алам, кепилдик бере алам. Өзүңөрдүн 4 муундагы бал болсо кепилдик бересиздер да эми. Азыр шаар тургундары таза балды мындай эч кандай эле таза бал таппай атабыз деп көбүнчө ошентип келишет да. Анан биздин балды жегенден кийин кайрылып келерине толук ишенебиз да. Себеби сапаттуу, жогорку сапат. Эми азыр Бишкекте мен деле айта алам, Бишкекте чыныгы сапаттуу жакшы балдар аз да. Анан ушу силерди кайдан тапса болот? Силерди өзүңөр соцсеттерде барсыңарбы же магазиндер барбы? Биздики көбүнчө чет өлкөгө чыгып кетет. Анан бул жекте тургундар биздин Кыргызстандагы ар дайым алып жүргөн кардарларыбыз бар. Алар үчүн биздин визиткаларды беребиз. Анан Алатай Хани KG деп Инстаграмда бар, Фейсбукта бар, Чолпон Мадияровна. Инстаграмда барсыңар. Көп соц тармактардан тапсаңыздар болот. Алатай балы деп. Могу жерде бир суу Алатай дейт го, эмне бул? Бул өзү эмне? Бул прополис кошулган мындай. Арынын арча, кайын, карага, эрмендин бальзамын чогултат арылар. Өзүлөр ушулдан жанагындай оорулардан, ар кандай жаныбарлардан, насекомый деп коет, ошолордон коргонушат да. Мисалы үчүн алардын арысынын уясына бир башка курт кумурска келип өлүп калса, бул
прополис менен мумиялап коюшат. Анан бул ашказан жарасын айыктырат, адамдар жеп жүрсө, гастрит, панкреатит ошолорго жакшы. Бул медовуха деп коебуз. Бул балдан өндүрүлөт, эч кандай спирт жок бул жерде. Ушуга мындай прополис кошуп койгон. Бул азыркы жөтөлгө, гриппке дары экен да бул дагы. Ашказан жарасын айыктырат. Даже ботулизмди жок кылып коет экен. Бул менин өзүмдүн практикамда бар да. Көптөгөн кишилерге отуруктар бар да. Ревматизм, артрит, бут, муун, сөк, муун ооруларына өзүнүн пайдасын тийгизип келе жатат. Ошентип ар кайсы булуң бурчтан ушундай ооруп атам деп кайрылгандар болот экен да. Анан ушу менен айыккандар бар. Ковид убагында кайра өзүнө калыбына келтирүүчү, иммунитетти калыбына келтирүүчү, иммунитетти көтөрүүчү, кайра оорудан кийин өзүнө бат калыбына келүүчү азыктардын бири деп айта алам да, баалар азыктарын. Чолпон айым, сиз ушу жарманкеде 3 күн болду да катышып атканыңарга, э? Жарманкеге катышкан максатыңар кандай болот? Ушу тааныш максатыбыз ошо кыргыз эли дагы биздин кыргыз балы бренд болуп аткандан кийин биз өзүбүздүн дагы элибиз келечек муун жесе деген эле ниетибиз. Экологиялык таза, баардык азык түлүктөрдү бул жарманкеден тапсаңыздар болот. Демек ушу жарманкеге келген себеби максатыңар элдерге таанытуу. Органикалык таза азыктарды таанытуу жана тартылоо болуп эсептелет негизги максатыбыз. Дагы эмне деп кошумчалай аласыз? Анан кийин жыйынтык чыгарып кое алам. Бул эми Кыргызстандын балын башка өлкөдө баалап аткандан кийин биз өзүбүздүн дагы кыргыз эли бааласа деген тилектебиз, үмүттөбүз. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Байсалбек Ызаткан. 3-чү муунда балчымын. Менин 53-жылдары мен чоң атам Токобай Байсалбеков кыргыздардын арасынан биринчи балчы болуп чыгып, анан кийин менин атам болуп, анан мен 3-чү муунда балчымын. 3-чү муун деп балчыда ушинтип муун катары айтат экенсиңер. Бул өтө маанилүү нерсе болуш керек, анткени тажрыйбаңар көп экен да. Тажрыйба көп. Бал тууралуу азыр көп нерсе айтып бере алат экенсиз бизге, э? Атыңыз ким дедиңиз эже? Ызаткан. Ызаткан эже. Могу жерде түрлүү балдар турат. Түрлүү өңү түзүү да башка, даамы деле башка болуш керек, э? Ооба. Чекесинен бизге көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн. Эми биздин Кыргызстан негизи тоолуу район. Ошонун ичинен биздин Токтогул району абдан тоолуу районду болгондуктан бал өндүрүүгө абдан ыңгайлуу сонун жер да. Өзүнүн жаратылышы менен эң бизде экологический таза чөптөр менен 400дөн ашык чөптөр бар да. Ошолордон тартылган бал деп айтсак болот. Келе бир нерсени белгилей кетпейлү. Бул жерде Золотая долина дейт. Сиздердин брендиңер экен, да? Сиздин фирмаңыздын аты экен. Золотая долина с любовью из Токтогула. Бул балдар Токтогулдун балы экен. Токтогулдун балы Союз учунан бери популярный бал го. Айта бериңиз эми. 2023-жылы биздин бал чарбабызга 70 жыл болду. Ошо чоң атаман берки келаткан чарбабызга да. Бул жерден юбилей болду. Бул жерде тоонун балдары бар мынакей. Могу жерге биз атайлап тоонун балына имбир лимон кургатылган чөп имбир лимон кошуп коебуз. Бул адамдарга лимон барбы, имбир барбы? Имбир лимон бар. Адамдарга эң пайда, ден соолугуна таза, иммунитетин күчөйт. Могу жерде доник эспарцет деген балыбыз бар. Бул деген адамдардын жүрөк оору, давление болгондорду жакшы аяктырып кетет экен да. Бал эми негизи өзүнүн мындай дарылык жагынан, дарылык жагынан эң касиеттүү да. Могу балыбыз бар, Токтогулдун эң бийик жайлоосунан Саргамыштан. Балдын аталышы эмне деп коесуңар? Гүлдөрүнөн, таза гүлдөрдөн. Тазанын гүлдөрүнөн, да? Тоо балы дейбиз да. Анан ошого бул малинабы, вареньябы? Булар болсо черника кошулат. Черника кошулган бал аралашканбы? Жакшыртат. Голубика. Бул деген бөйрөк тазалаганга. Анан жана апитонус деп коебуз бул жерде. Бул арынын баардык азыктары кошулат. Перга, прополис, восковой моль, маточное молочко кошулган балы. Бул деген абдан пайдалуу адамдарга. Анан жана башка ошо мондай корзиналарыбыз бар. Азыр деген конокко барганда эмне алып барганын билбей жатышпайбы? Ошондо мына
бул и пайдалуу дагы, анан эң жакшы подарок болуп эсептелет. Караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сөзүңүзгө арал жайга кечирип коебуз. Аябай сонун кылып подарочный набор кылып коюптур. Ата мекендик өндүрүштөн биякта жалаң балбы, Бал. Бал анан момундай боз үйлөр сонун кылып коюптур. Мунун баасы канча? Мунун баасы 2,5 миң сом болот. 2,5 миң сом мынакей. Эми Кытайды жамандабагандай болобу? Кытай деле аябай жакшы, бирок ата мекендикти өндүрүштү колдоп, сиздер мындай белектерди алып, той-пойлорго барсаңыздар болот экен, Ооба. Ошондой эле белектерге мынакей сотовый мед, Сотовый мед? Сотовый. Уясындагы бал ачып көрсөтүп койсоңуз болот. Кел, жакындатып көрсөң. Ушуну сотовый мед деп коет экен, Бул ичиндеги жанагы эмелер экен. Уячанын ичиндеги балы. Уячалар. Ошо. Бул канча сом? Бул 500 сом. 500 сом, Ичинде кашыгы менен подарок. Анан ушу прополистин тундурмалары бар. Бул эмнеге? Тундурма. Булар деген ашказанга, муундарга сыйпалат. Ашказанга ичет. Буну дайын жолу иче берүүнүн билиш керек да, туура ичиш керек. Ооба, туура ичиш керек. Баарын айтып беребиз. Анда мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, Изаткан эже. Изаткан эженин азыр номерлерин сурайбыз. Описанияга кошуп коебуз, видеонун астына. Бересиз, Instagram баракчаларын беребиз. Байланышып, ушундай дары, балдарды, дары эмелерди сатат экен, белектер да бар экен. Өзүңүздөр сурап, эметип, маалымат алсаңыздар болот, Рахмат. Кийинкиси, бияга. Ана ошо булар кичинеден алгысы келгендер мынакей кичинекей атайын куюп койгонбуз. Сонун кылып өтүп коюп турсуңар, Ооба. Бул канча сом? 150 сом. 150 сом, Бул карасаңыз натуральный, таза биздин балдарыбыз, полезный. Ошо. Изаткан эже, сиздер бир гана биздин ичибизде сатпастан экспортко кыласыңарбы? Экспортко Японияга кылганбыз, через партнерлор да. Через партнерлор. Өзүм чыга элекмин. Азыр мындай Азыр ошонун үстүндө иштеп атам да азыр. Экспортко кудай бурса чыгат экенсиң, Бурса чыгам. Изаткан эже, азыр акыркы суроом болсун, анан жыйынтык чыгарабыз. Кардарлар, мисалы үчүн, бал тандап атканда кантип туура бал тандаш керек? Мындай подделка бал менен натуральный балды кантип айырмаласа болот? Эми подделка бал алар бир аз чоюлганы дагы оор чоюлат. Анан үзүлүп калат. Булар деген үзүлбөйт муну. Эгер ушу свежий боюнда, свежий кезинде ушундай чоюлчак болот. Тиги подделка балдар мынтип үзүлүп тапшылап калат экен. Бул чоюлат экен. Бул биринчи лайфхак. Шамалга дагы кетет да, тигилер оор болуп түз түшөт. Түшүп калат экен. Анан обязательно могу сентябрдан кийин бал кристаллизация болуш керек. Монда бүдүрчө болуп. Анан кышка барып тоңуп калыш керек бал деген. Тоңбой калса ал подделка. Тоңбой калса подделка. Мынакей экинчи лайфхак. Ал болсо эле жылытылган бал болот. Же эки негизги эмеси бар экен, мынакей сизге Изаткан эже айтты. Бал тандап атканда ошол эрежелерди сактаңыздар. Биздин көрүүчүлөр менен коштошпоңуз, анан кайрылып койсоңуз болот. Телефон номериңизди айтып койсоңуз болот. Ярмаркаларга келип туруңуздар. Биздин деле максат ушу ярмаркаларга катышуу, биздин таза балды элге жайылтуу. Номериңизди айтып койсоңуз эже. Менин номерим 778 67 00 71. Бал алам дегендер кайрылыңыздар. Бал алам дегендер кайрылыңыздар. Мейли, эмки ярмаркалардан көрүшкөнгө чейин деп коелу. Рахмат сизге эже. Рахмат. Мейли. Мен чечип алайын.